Учурда интернетте AQSh'нын президенти Джо Байдендин Индиянын гимни коюлуп жаткан учурда оң колун көкүрөгүнө койгон видеосу тарап жатат. Анда AQSh лидери жаңылышып колун көкүрөгүнө коюп алганын, бир аз убакыттан кийин өз катасын түшүнүп колун акырын түшүргөнүн көрүүгө болот. Белгилегендей 20-июнда AQShга Индиянын премьер-министри Нарендра Моди расмий иш сапары менен барган. Ал эми видеодогу окуя 21-июнда эки өлкөнүн гимни жаңырган учурда болгон. Эске салсак, буга чейин AQShнын 80 жаштагы лидеринин аскердик аба күчтөрү академиясынын бүтүрүүчүлөрүнө диплом тапшыруу аземинде жыгылып түшкөн жана тик учактан чыгуу учурунда учакты сүзүп алган видеолору интернетке тараган. Кыргызстан Орусиядан сатып алган Ми-17 тик учагы өлкөгө алынып келинде. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен кабарлашты. Тик учакты өткөрүп берүү иш-чарасына Коргоо министри Бакытбек Бекболотов, Казан тик учак заводунун өкүлдөрү, ошондой эле куралдуу күчтөрдүн абадан коргонуу күчтөрүнүн командачылыгы жана өздүк курамы катышышты. Аземдин жүрүшүндө Бакытбек Бекболотов көп максаттуу Ми-17 тик учагы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн алдында коюлган тапшырмаларды аткарууга бир нече мүмкүнчүлүгүнүн жогорулатаарын белгиледи. Учуучу техника Кыргызстанга Ил-76 учагы менен жеткирилип, Казан тик учак заводунун өкүлдөрү тарабынан чогултулуп, учкуч сыноочулар учууларды өткөрүштү. Белгилеп кетсек, аталган техниканы сатып алуу үчүн акча каражаты республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ош облусунун Кара Суу районундагы Ош облустук Төлөй Каан ат майданынын капиталдык оңдоп түзөө жана реконструкция жумуштары жүрүп жатат. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинен кабарлашты. Ага ылайык капиталдык оңдоп түзөө жумуштарын баштоого 15-июнда Темир Стройсервис ЖЧКсы менен келишим түзүлгөн. Аны ошол жылдын 20-августунда бүтүрүү план коюлууда. 20-августта башталат турчу ат оюндары жаңыланган ат майданда өткөрүү пландалууда. Оңдоп түзөө иштеринин жүрүшү менен мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Мырзабек Чыпаркулов барып текшерип келген. Бүгүн 23-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ысык Ата жана Аламүдөн райондорундагы бир катар өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилегенде, анда министрлер кабинетинин башчысы Асыл Таш плюс кафель жана керамика чыгаруучу ишкананын курулушу менен таанышты. Долбоорго ылайык ишкана биринчи этапта 400дөн ашуун адамды иш менен камсыз кылса, экинчи этапта 1000ге чейин жумуш орундарын түзүү каралууда. Өндүрүштү ишке киргизүү 2024-жылга пландалып, инвестициянын жалпы көлөмү 34,6 миллион долларды түзсө, анын 25 миллион долларын Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду бермекчи. Иш сапарынын соңунда министрлер кабинетинин төрагасы үстүбүздөгү жылдын 12-июнда ишке киргизилген Салих ЛТД ЖЧКсынын балык тоюттарын өндүрүү боюнча жаңы линиясы менен дагы таанышкан. Жол тандабастын ичинде кызды зордуктоого аракет кылды деп шектелген адам мурда министрликтердин биринде жетекчилик кызматта иштеген. Бул тууралуу Жаратылыш министрлигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, ал Жаратылыш министрлигинде башкармалыкты жетектеп жүрүп 2 ай мурда иштен кеткен. Видеодогу окуя 15-июнга караган түнү Бишкектин борборунда тартылган. Милициядан кабарлашкандай, эркек киши автоунаанын ичинде кызды зордуктоого аракет кылганы көрүнгөн. Баткен облусунун аймагында жер тетирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык жер тетирөө бүгүн 23-июнда саат 7:51-де катталып, анын күчү очогунда 3,5 балга жеткен. Жер тетирөө Кадамжай районунун Айдаркен шаарында, Жаңы Коргон жана Тескей айылдарында 3 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 1 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу финансы министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык каражат министрлер кабинетинин ушул жылдын 21-июнундагы тескемесинин негизинде бөлүнгөн. Ага дары-дармек жана медициналык буюмдарды сатып алууну камсыз кылуу каралган. Белгилеп кетсек, президент Садыр Жапаров өткөн аптада өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын актуалдуу маселелери боюнча жумушчу кеңешмеде саламаттык сактоо министрлигин жана саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна сынга алган. Буга Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына толук кандуу иштөө жана өндүрүш заводдору менен жаңы келишимдерди түзүү үчүн азыркыга чейин бюджеттен каражат бөлүнбөгөндүгүнө себеп болгон деп айтылат.
Бишкек шаарында жүргөнчө ташыган кичи автобус менен ВМБ X5 үлгүсүндөгү унаа кагышкан учурдун видеосу тарады. Анда маршрутканы ВМБ X5 унаасынын айдоочусу ашып өтүүгө аракет кылган учурда рульга ээ боло албай артынан келип сүзгөнүн көргө болот. Бактыга жараша кырсыктан бир нече көз ирме мурда эки жөө жүргүнчү кичи автобустун алдынан өтүп кетүүгө үлгүргөн. Милициянын жол кайгуул кызматы Кырсык калаадагы Валиханов менен Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде орун алгандыгын маалымдашты. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.